биздин шайлоочулардан төмөнкүдөй нааразычылыктар түштү да. Мечиттерде баягы түнкүсүн кечиндеси айтылган азан айтылып, аябай катуу микрофон менен баягы үндү бийиктетиш менен айтып, өзү норма бар экен, санитардык норма. Саат кечки саат 11-ден эртең менен саат 7-ге чейин тыюу салынат экен. А бизде түнү дагы күндүз дагы 40 децибел экен. 40 эмес, бул жерде бир 140 240-ка чейин айтып, аябай мындай элдердин тынчын алып, балдар уктабай, мектепке бара албай атпырда. Анан ошол жердеги ресторан, кафелер, шайлоочулар айтып атат, биздин балдар ресторан, кафенин репертуарын жаттап бүттү дейт. Тост бергенде кимден кийин келсе, кимди бергенди да билебиз дейт. Биз кафелерден алыс жашайбыз, билбейм, жанында жашагандарга тынчтык бербесе бизге билбейт, айта албайм. Тынч эле. Мага тынч эле да. Аябай жаратат. Особенно мына эки Алатой ресторанында аябай эметишет да. Музыкасы угулуп турат. Мен 10 микрорайонда жашайм да. Музыкасы да эметилет. Анан кийин жанагы эки эшикке чыгып кыйкырып салют да атышат. Алатой ресторанында мына ушундай. Абдан бишайт кылат. Кайрымдыгыңыздар менен бир жакка Айтылган жокпуз, эч кимге эчтеке кылган жокпуз. Менден жакындагы үйлөр турат а жерде. Мечит жаныбызда да жок. Кафелер коопсуз неме берет, кандай десем, тоскоолдук берет. Азан болсо эми бул жакшы эле нерсе деп ойлойм. Уже көнүп деле калганбыз да. Жаныбызда бар, үйдүн жанында 2-3 кафе бар, бирок көнүп деле калганбыз. канчага чейин иштейт? Ал эми кандай десем, банкетный да, көбүнчөсүчү. Саат 2-3-төргө тойго жараша да. Свадьба болсо 2-3 таңамалык чейин эле болор дегендей. Мен Карпинка Токтогулда жашайм. Тегерек чекебиздеги ресторандарды көңүлгө деле албасам керек, кечкисин тынч эле. Гоголяда мечит бар да, центральныйчы. Бирок азан үнүнөн ал тынч деле албаш керек го негизи. Менимче приятно эле болсо керек. Мен негизи өзүм Кара Балтадан. Азыр ошондой эле көп болуп кетпедиби? Жана козу карындай эле сполчериядан бар, мешать этет. Кара Балтада Музыкалар. обязательно. Элестет. Мисалы уже кечкурун болгондо баланы жаткырсаң, анан эле музыкаң даңкылдатып атса. Анан чыгышат, кыйкырык бакырык. Уже очень неприятный стороналары деле көп. Мен көп эле болду жашаганыма, шаарда жашаганыма, анан тынчымды алганына көп деле болот. Жаныбызда кафелердин баарынан эле музыкалар баары чыгып, тынчыбызды алып эме кылат, кечкисине чейин. Ушу жатарбы 12 саат, 1-лерде эле ушундай убактарда боло берет. Арча 5-те жашайм. Биздин жаныбызда кафе, эч нерсе жок. Все нормально, бүт баары тынч да. Жаныбызда эле мечит бар, бирок эч нерсе көп деле эметпейбиз, внимание не обращаем. Мен музыкага жакынмын өзүм. Ошондуктан мен музыканы уксам, наоборот, мен кубанам да. Кээ бирөөлөрдө ал тынчын алышы мүмкүн, бирок меникин албайт да. Бул Манас 61 домдо жашайм. Астыбызда Океан рестораны бар, кафеси, бирок тынчыбызды алган музыкалар чыкпайт. Түнчүндө андай бизде жок. Биз жалда жашайбыз. Анан кийин биз жаныбызда ресторан деле жок. Бул проблема бизге түнкү эмес. Түнкү клубдар деле жок. Тынч эле. Биздики башка проблема. Жана түштүк магистральдан аябай катуу айдап өтүшөт. Түндүк. Машинанын немеси? Түндө жарыштарды да уюштурат окшойт, спортив